Саламатсыңарбы, урматтуу 5-класстын окуучулары? Силер менен кайрадан табияттануу сабагынан жолугушуп жаткандыгыма абдан кубанычтамын. Бүгүнкү сабактын темасы күн системасы жана планеталар. Ал эми сабагыбыздын максаты биринчи күн системасы жана планеталар жөнүндө түшүнүк алышат. Экинчи дүйнө таанымы, логикалык ой жүгүртүүлөрү өсөт. Үчүнчү сабакта алган билимдерин турмушта пайдаланууга көнүгүшөт. Бүгүнкү сабакта кездешүүчү жаңы түшүнүктөр: планета, астероид, метеорит жана метеордук уюк. Эми балдар, сабагыбызды баштасак. Космос бул учу кыйры жок асман мейкиндиги. Космосто көптөгөн асман телолору бар. Асман телолоруна балдар күн, планеталар, жылдыздар, планеталардын спутниктери, кометалар, метеориттер жана астероидтер кирет. Эми биздин күн системабыздын так борборунда күн жайгашкан. Күн дегенибиз эмне? Күн бул жерди ысытып жана жарык кылып туруучу, бизге жашоо берген негизги табигый булак болуп эсептелинет. Күндүн жылуулугу болбосо балдар, өсүмдүктөр өспөй калмак, дарактарга жалбырактар чыкпай калмак. Күндүн нурларынан канаттуулар, айбанаттар, албетте биз менен силер адамдар да кубат алып кубанабыз. Күн күндүз көрүнүчү бизге жакын турган жылдыз. Күн өтө чоң. Анын диаметри жердин диаметринен 109 эсе чоңдук кылат экен. Күндүн массасы жердин массасынан 333 000 эсе чоң. Ал эми күндүн температурасы болсо 6000 градус Цельсийге жакын. Күндүн түпкүрүндө температура алда канча жогору жана борбордук зонасында 15 миллион градус Цельсийге жетет. Демек балдар, күн бул күн системасынын так борборунда орун алган өтө массивдүү асман телосу экен. Эми планета дегенибиз эмне? Планета деген бул грекче адаштыруучу дегенди билдирет. Адаштыруучу жылдыздарды, планеталардын бешөөнү адамдар жөнөкөй көз менен эле байкашкан байыркы замандарда. Алар Меркурий, Чолпон, Марс, Юпитер жана Сатурн. Алар телескоптон өтө чоң болуп даана көрүнөт. Көзгө көрүнбөгөн планеталар булар Уран 1781 жылы жана Нептун 1846 жылы ачылган. Эми балдар, күн системасына кайсы асман телолору кирет? Күн өзү жана 8 планета күндүн айланасында, 8 планетанын спутниктери жана ушул ортодогу боштуктарда астероидтер, кометалар жана метеориттер орун алган. Жана ошондой эле биз жашап жаткан планета бул жер дагы күн системасынын бир бөлүгү болуп эсептелинет. Планеталардын өздөрү жаркырабайт. Алар күндүн жарыгын чагылткандыктан жаркырап көрүнүшөт. Эми планеталар кандай кыймылдарын карап көрсөк. Булардын бардыгы күндүн айланасында айланышат. Алыстан алар өтө жай кыймылдагандай сезилет. Аларды кыймылсыз турат деп да ойлоого болот. Бир жылдын ичинде ар бир планета кандай жолду басып өтөт? Эң биринчи планета бул Меркурий планетасы. Бул планета өтө шамдагай болгондуктан бир жылдын ичинде күндүн айланасында 4 жолу айланууга жетишет. Бул албетте жердин убактысы менен эсептегенде. Ал эми даражалуу Чолпон планетасы күндү 2 жолу айланып өтөт. Жер планетасы бир жылда бир айланат. Ал эми жалкоо Марс айлананын жарымын гана басып өтөт. Калгандары андан да аз. Мисалы Плутон эң акыркы 9 планета деп эсептелинип келинген, бул 2006 жылга чейин. Ал эми азыр болсо планета катарына кирбейт экен. Ушул Плутон күндү жер эсеби боюнча болжол менен 250 жылда бир айланып чыгат. Бир да планета эч убакта башка планета менен кагылышпайт. Космосто алардын ар биринин өзүнүн жолу, айлануу огу, кыймыл орбитасы бар экен. Алардын баары ынтымактуу үй бүлөдөй күнгө тартылып турушат. Бул үй бүлөдө дайыма үлгүлүү тартип бар. Күн болсо ошол үй бүлөнүн башчысы. Ошондуктан планеталардын үй бүлөсү күн системасы деп аталат экен. Күн системасында балдар Марс менен Юпитердин орбиталарынын ортосунда кыймылдашкан астероидтер деп аталган майда планеталар да бар.
Булар чоң эмес, анча чоң эмес асман телолору. Алардын эң чоңу үчөө, диаметри 1000 километрге жакын болгон Церера, ар биринин диаметрлери 540 километрге жакын болгон Паллада жана Веста. Бардыгынан жакшы көрүнгөн планета бул жерге жакын планеталар: Чолпон, Марс жана Юпитер экен. Эми балдар буларды күндөн болгон алыстыгы менен катары менен санасак, эң биринчи планета бул Меркурий, экинчи Венера, үчүнчү Жер, төртүнчү Марс, бешинчи Юпитер, алтынчы Сатурн, жетинчи Уран жана сегизинчи Нептун планеталары. Ошондой эле балдар, бул планеталардын ичинен бул Марс менен Юпитер планетасынын ортосунда биз жана жогоруда сөз кылып кеткен өтө майда планеталардын сыныктары жайгашкан. Булар астероиддер деп аталат. Ал эми биз асман телолорун окуп үйрөнүүдө сөзсүз булардын өлчөмдөрүнө көңүл бурушубуз керек. Булардын өлчөмдөрү кандай? Мисалы үчүн биздин жерди помидордун, кичинекей черри помидорунун өлчөмү менен салыштырсак, анда башка планеталар кандай болуп калат? Мисалы Юпитер планетасы анда арбуздун өлчөмүндөй болот экен. Ал эми Сатурн планетасы эң чоң грейпфруттун өлчөмүндөй, Уран планетасы алмадай болуп калат. Ал эми Нептун планетасы лайымдай болуп калат экен. Венера планетасы болсо карагаттын өлчөмүндөй. Ал эми Меркурий болсо эң кичинекей кара мурчтун өлчөмүндөй болуп калат экен. Эми балдар, эгерде планеталарды чогултуп бир чоң сызыкка катар коюуга мүмкүн болсо, анда биз алардын өлчөмдөрү ар кандай экендигин көрмөкпүз. Эң кичинекей планета деп Меркурийди атадык, эң чоңу Юпитер. Бирок Юпитер дагы күндөн бир канча эсе кичине. Силер чоң планетада жашагыңар келеби же кичинесиндеби? Планета канчалык чоң болсо, балдар, ал башкаларды өзүнө күчтүүрөөк тартат. Ошон үчүн чоң планетада бардык нерселерди колдон өйдө көтөрүү кыйыныраак болмок. Бирок кичинекей планеталар өзүнүн жанында газдарды кармап тура албагандыгы менен айырмаланат. Бирок кичинекей планеталарда жашоо оңоюраак, майда планеталар нерсени өзүнө начарыраак тартышат экен. Мында бардык нерселер жеңил болуп, басып жүрүүгө оңой, чуркоого да секирүүгө да болот экен. Эми балдар, ушул 8 планетанын ичинен жашоого эң ыңгайлуу бул албетте биздин Жер планетабыз. Ошон үчүн биз Жерди баркташыбыз керек, Жерди бапестешибиз керек. Эми балдар, ушуну менен сабагыбызды жыйынтыктасак, анда эмесе төмөндөгүдөй суроолорго жооп берип көрөлү. Биринчи суроо: күн системасына эмнелер кирет? Экинчи, канча планета бар күн системасында? Жана үчүнчү суроо: кайсы планетада жашоо ыңгайлуу? Демек, балдар, ушул суроолорго жооп берип, сабагыбызды бышыктайбыз. Анда эмесе кийинки сабактан жолукканча сак саламатта калгыла.